Ал эми жөнөкөйдүн жашоосу жөнөкөй. Анда субханалла, барга да шүгүр, жокко да шүгүр. Машалла өзүн өзү алдап коет керек болсо. Эми Кудайга шүгүр ушуга деп коет болду. Барбы, жокпу? Жөнөкөйлүк субханалла ушундай чоң нерсе экен. Байкасаң, жөнөкөйлүк бир гана адамды көтөрөт. Бирок жөнөкөй варафа Аллах деген ушул. Аллах аны көтөргөндө дүйнөсү жок. Таанышы деле жок. Таянар деле жок. Бирок субханалла силер андан кеңеш сурайсыңар. Андан барып субханалла жол сурайсыңар. Ага барып субханалла дуа сурайсыңар. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени Алла кимди көрсөтүп койгон болсо, кимди көтөрүп койгон болсо, субхана адамдар анын жана тегеренине турат. Аарылар бар го, балга тегеренгендей болот. Ошо сени жөнөкөйлүк машалла кооздойт. Алла баарыбызга береке берсин иншалла.